Салам достор, Хопс операторунун экинчи этабынан канча адам тандалып өтөт? Көпчүлүккө кызык болуп атат. Аз эле адам өтөт, бизде шанс жокку деп кээдеler үмүтүн үзүп коюп атышат. Андай кылбаңыздар демекмин. Анткени болжолдуу түрдө тестирлөөгө 8 000–9 000 адам катышса, мүмкүн 10 000. Мисалы биз катышкан убакытта 8 000ден ашуун адам катышкан. Алардын 1400–1500 үчүнчү этапка тандалып алынган. Ошол 1,5 адамдын ичинде болуп каласыздар деп үмүт кылам. Андан кийин болжолдуу түрдө өткөн кандидаттар үчүнчү этапка интервьюга Бишкекке оффлайн жолугушууга барышат. Ал жактан презентация болот. Башкача айтканда, сиздер айтылган саатка барасыздар, даректи өздөрү жазат почтадан. Ошол жерден бүт ал жакта кандай болот, эмне болот, айлык маягына, жашоо шарттары, жумуштун түрлөрү, кыскасы толук маалыматты беришет. Андан кийин сүйлөшүү болот. Хопстун өзүнүн жумушчулары келет. 4-5 адам болот. Анан биздин жарандар чет өлкөгө жумушка орноштуруу министрлигинен дагы жумушчулар болот, сотрудниктери. Ошолор менен сүйлөшүү болот. Ошол жерде сиздерге өзүнүн суроо жоопторун берет. Кыскасы ошол жактан сүйлөшүп, андан аларга канча адам керек болсо бул жылга, башкача айтканда 2026 жылкы сезондук жумушчуларга, ошолорду тандап алат. Мүмкүн аларга толук эле ошол 1,5 адам керек болот. Анда баардык эле адамдар өтүшү мүмкүн. Ал эми балким 1000 адам керек болот. Демек сиздер ошол 1,5–ден 1000 адамдын ичине түшкөнгө аракет кылышыңыздар керек. Жалпысынан өтүү ыктымалдуулугу жогору эле, бирок башка операторлордогудай 90%, 95% деген ыктымалдуулук жок. Андыктан интервьюдан жакшы өткөнгө аракет кылыш керек. Ал эми интервью кандай болот, кийинки видеодо толук айтып берем.